Sen emnege мындай кат жаздың деп. Могу катты сен жазыпсың Россияга. Качандан бери бизге Равиль Гайнудин киришип калган. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Биздин ички саясатка эмне аралашы бар? Неге мындай жаздыңар? Бул жазган болсоң жеке сенин пикириң. Бул биздин пикир эмес. Sen ошого биздин атыбыздан эме кой, кайра катыңды жазып кой. Бул жеке менин пикирим эде. Уламалар кеңеши муну билген эмес деп жазгын деп айтканбыз. Ал үн чыкпай турду. Мына азыр мына интернетке чыгып алып менин атыма бирөө жазыптыр. Бул жалган, бул фейк деп азыр ушундай өз чыкты азыр интернетке. Чыкты эле. Эми фейк десе башка десе фейк. Болду, сиз эми эң чынчыл, эң күчтүү, эң аалым кишисиз. Биз сиздин ар бир сөзүңүзгө ишенебиз. Болду, азыр Садыбака Стамла да айтты, бул болгон окуя деди. Ал дагы айтты, ушинтип ал өзү жазган экен. Бул уламалардын бардыгы билет деди. Садыбака Стамла да ушу сиз айтканды айтты. Дагы башкаларга чалып көргүлө. Бардыгы айтып атат. Ортодо бардыгы. Эми айтып атса керек болсо силер мага чалбай, ошол жыйындын эмеси да бар, муфтияттын камерасыга алынып турган бар эме бар ал жерде. Болду. Мына азыр ушул боюнча эми жеке Абдышүкүр Сайдбакасы эмес, биздин баарыбыздын атыбыздан жазганга биздин акы жок, действительно. Биз да баарыбыз эме кылдык. Болду. Бул деген Конституцияга да жана сиздердин өзүңүздөрдүн дагы муфтияттын уставына дагы бул каршы келген өтө бир кооптуу. Эми фейк болсо, куштар, фейк болсо ошол кезде жыйында фейк десе биз айтат элек. Фейк болсо аны аныктайлы. Ким жазды сенин атыңан? Сенин бланкаң, сенин подписиң турат, сенин печатың турат. Ким басты, кимге бердиң дейт элек да. Болду. Рахмат, сизге рахмат. Ал тарапта бир кайшы айтылган эмес, бир сөз да айтылган эмес. Бул айдан ачык чындык экен. Бардык илимдүүлөр ушундай деп айтып атат. Уламалардын көпчүлүгү бүт эле ар бири ооба болгон окуя, бул чындык деп атат. Туура айттыңыз. Рахмат сизге. Жок, биз мындай да куштар Кайрабек жазганын жөнөткөнүн биз көргөн эмеспиз. Биз катты көргөндөн кийин эмнеге мынтип жаздың? Могу сенин колуң турат, печатың турат. Биздин атыбыздан жазба. Эгер сен жазган болсоң, Равилге кайрадан эме бергин. Бул жеке менин пикирим. Мен туура эмес кылыпмын деп кат жөнөткүн дедик. Рахмат сизге, рахмат. Рахмат. Дай разы болсун.